Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Өзбекстанга болгон расмий иш сапары Ташкент шаарындагы эгемендүүлүк монументине гүл чамбар коюу менен башталды. Тынчтыкты, бакубатчылыкты жана эркиндикти даңазалаган эгемендүүлүк монументи жаңы Өзбекстан паркында жайгашкан. Андан соң төрага баштаган делегация Өзбекстандын Олий Majlisинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен жолугушту. Тараптардын кездешүүсүндө боордош эки өлкөнүн саясий, экономикалык, маданий гуманитардык алакаларын арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Сөз башында эле Шакиев расмий иш сапар менен келүүгө чакырып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн Сенаттын төрайымы Танзила Нарбаевага ыраазычылык билдирди. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы байланыш жигердүү өнүгүп жатканын белгиледи. Акыркы эле жылдары биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик органдардын жетекчилери ар кайсы баскычтагы 60 жолдай кездешиптир. Бул абдан тыгыз мамиленин күзгүсү да. Ошон үчүн ушундай мамиле бизде болуш керек болчу. Бул мамилелердин баардыгы ушул эки элдин достугу үчүн, эки элдин мамилеси үчүн жасалып атат. Кыргызстандын ири жогорку окуу жайларында эчен деген өзбек элинин студенттери билим алып, университетти ийгиликтүү аяктап, бир кесиптин ээси болуп жатканы чындык. Билим берүү жаатындагы бул алакада сөз арасында айтылып, өлкөлөрдүн кызматташтыгы артып жатканы белгиленди. Өзбекстанда 300 миңден ашуун кыргыз улутундагы жарандар жашайт. Алар эң активдүү улуттун катарын толукташат. Сенаттын төрайымы Танзила Нарбаева дини, тили бир, аймагы чектеш болгон эки өлкөнүн өнөктөштүк жактары көп экенин менен туризм тармагындагы кызматташуу маселесин да белгиледи. Ошондой эле төрайым Арсланбапка келип эс алып кеткен бала чагын эскерип, жаратылышы кооз аймак тууралуу жакшы пикирин айтты. Саясий экономикалык кызматташтык менен катар маданий байланыштарыбызда жигердүү өнүгүүдө. Алсак быйыл улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Өзбекстан Республикасында бир катар мааракелик иш-чаралар өтүүдө. Иш сапарын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Олий Majlisинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуриддин Исмоилов менен да жолугушту. Канаатташ өлкөлөрдүн кызматташтыгы, парламенттер аралык мамилени кеңейтүү, чыңдоо тууралуу пикир алышты. Эң башкы жаңылык ID карт менен азыр кирип чыгуу маселеси дагы бул абдан элдердин ортосундагы катышууну жөнөкөйлөштүрүп атат. Жогоруда сөз болгондой 2 миллиард соода чеги биздин өлкөгө бул чек эмес. Биз келечекте андан дагы эселеп жогорулатууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Төрага баштаган депутаттык делегация Өзбекстанда эчен жылдан бери баш калкалап, өзбек эли менен ынтымакта карым-катнаш түзүп жашап жаткан этникалык кыргыздардан да кабар алып, жакындан сүйлөшүштү. Алардын кыргыз элине айтчу салам дубайы, бийлик бутактарына айтчу маселеси бар. Төрага баштаган депутаттык делегациянын Ташкентке болгон иш сапары эртең дагы уланат. Мирлан Маматалиев, Бакыт Кулчуманов, Нью ТВ.